Мен өкмөт башчыга суроом, Өрөк Токтоголович, азыр эле айтылып кетти. Кумтөр ушул компаниядан дивидендти алдын алып төлөөнү сурандык деп. Бул мыйзамга жатпайт экен. Эмненин негизинде ошол дивидендтерди алдын ала төлөп бергиле деп сурадыңар эле. Анан жанагы 1 миллион берилген акчаны спонсорлук катары берди дедиңиз. Биз ошентип спонсорлук кыл деп акча сурай берсек, ошол көз каранды болуп калып атпайбызбы? Оюңузду бүтүрүп алыңыз. Ушуну бир түшүндүрүп койсоңуз, өзүбүздүн байлыгыбыздан өзүбүз жалдырап дивиденд берип койчу, кредит берип койчу, анан 1 миллион спонсорлук кылып берип койчу деп сураганга эмне түрткү болду? Бөдөш Аманбаевна, эң негизгиси мен ойлойм да, бул спонсорлук жардам бул болсо бир гана киреше да. Эмне бу жерде эмнеси туура эмес? Ошол компаниядан биз ошо 21 миллион долларды алып эл жүзгө жумшап атабыз. Колубуздан келсе башка компаниялардан да алышыбыз керек. Бул болсо бул ал спонсорлук көрсөтүп алып туруп, анан бизди бир жана өкмөт менен мындайча айтканда, сиз айтып атканда жанагы бир көз карашы өзгөрөт да, андай эмес. Биз ошо мурунку жылдары алынбаган акчаларды спонсорлук төлөө, мындай жардам көрсөт, андай жардам көрсөт деп туруп, биз аны мажбурлап туруп жардам алып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, биз аны дивидендти азайт, буну азайт деген эмеспиз. Биз аны жынакей совет директоровго мен тапшырма бергем. Алар 1,5 миллиард сом дивиденд төлөш керек. Булар маселени көтөрдү. Мына июлда совет директоров болот. Биз аны мындай маселени тик коюп атабыз алар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү жана салыкты төлөп берүү боюнча. 30 миллион доллар төлөдү, ошонун ичинен 10 миллион быйылкы жылдыкын, 20 миллион келе жаткан жылдыкын. Мен ойлойм, бу жерде эч мыйзам бузушу жок. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз болсо мынакей ар бир немеден, кумтөрдөн эрте төлө, спонсорлук жардам бер, будан тышкары дагы жардамдарды бер деп туруп, биз ал компаниянын акчаны алышыбыз керек. Эмнеси туура эмес бу жерде? Себеп дегенде алар өзүнүн производствосунда көрсөтүп атат. Декабрда алар производствосын, анан эмки жылы алар 4 эсеге көбөйтүп атат. 4 эсеге. Ошон үчүн мен ойлойм, булар төлөй турган салык, мынагу предоплатадан да тышкары будан да көп салык төлөйт да, будан да көбүрөөк төлөйт да. Өрөк Токтоголович, азыр эле ошол директорлор кеңешинде иштеген 2 специалистиңиз мынтип айтты. Дивидендтерди суроо болду. Дивидендти алдын ала төлөп берүү боюнча суроо болуптур дегенде алар өздөрү жооп берип атат. Биз өкмөттүн тапшырмасы боюнча сураганбыз. Бирок ошол кумтөр тарап биздин мыйзамдарыбызга туура келбейт деп төлөп бербей койду деп. Менин айтайын дегеним, Өмүрбек Токтоголович, өзүбүздүн байлыгыбызга өзүбүз ээ болуп контролдукту сиз кылгандын ордуна берип коесуң бу дивиденд кичине. 1 миллион берип коесуңбу спонсорлук кылып, буяка мен кредит берейин деле дедим деп сиздин суранып атканыңызды мен айтып атам. Сиз кайра актанып атасыз. Сиз ошолордун үстүнөн бардык убакта контролдукту кылсын деп мына депутаттык комиссия монтип жанын сабап отурат. Сиз ушуну туура түшүнүп коюңуз, Өмүрбек Токтоголович. Бул Кыргызстандын байлыгы. Биз эч качан чет мамлекеттин астында суранбашыбыз керек. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен 100% макулмун.